Санитардык текшерүү алгач Свердлов райондук акимияттын карамагында жайгашкан Мадина базарынан башталды. Мында соодагерлерге байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын байкоого болот. Ар бир соода көркөдө антисептик коюлуп, сатуучулар колкап кийип, бет капчан иштеп жатат. 11 майда бул базар ачылган. Ошондон бери биз эпидемиялык абалды көзөмөлдөп жатабыз. Базарга кирүүчү бир эле жай ачылган. Бардык адамдарды тепловизор менен текшерүү үчүн башка кирүүчү жайларды жапканбыз. Талапка ылайык жарандар арасында 1,5 метр аралык сакталышы керек. Бирок эл көп чогулган коомдук жайларда, өзгөчө базарларда бул эрежени сактоо кыйынга турат дейт сатуучулар. Ага карабай республикада санитардык нормаларды аткарбаган бардык мекеме соода түйүндүн ээлерине айып пул салынат. Жеке жактарга 1000, юридикалык жактарга 5000 сом каралган. Могу келсек, могу жерде 5-6 адам кирип, дистанцияны сактабай турушат. Кандай? Мен бишнем. Түшүндүрмө иштери жүрбөгөндүн немеси да булчу. Ушулар эме жазгыла эмес, штраф салгыла. Бишкекте коронавирусту жайылтпоо максатында санитардык эрежелерди сактоого болгон аракет күч. Мындан улам жергиликтүү райондук администрациялар көзөмөлдү күчөткөн. Текшерүү үчүн атайын түзүлгөн санитардык топко эпидемиялык көзөмөлдөө борборунун, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жана милиция кызматкерлери кошулган. Боюнча биз 2 күндө бирден эле келип, мобильный группа санитардык норманы сактоо боюнча иштерин жүргүзүп атабыз. Кече эмес, мурда күнү келгенбиз. Бул жерге 5 протокол СГСН тарабынан түзүлгөн. Өзүңүздөр көргөндөй, кирип көрдүңүздөр. Бардык жерде антисептик, маскасын жүрүшөт. Калаада бардык мекемелер иштеп баштагандан тарта Свердлов райондук администрациясы тарабынан жалпы 1421 объект текшерилген. Алардын 66-сына протокол түзүлүп, 137-сине эскертүү берилген. Бирок аталган мекеменин кызматкерлери таажы илдеттен толук арылмайын, текшерүү иштери уланарын билдирди. Айжамал Майлиева, Кудрат Ташмырзаев, 5 канал.